Адам баласы өзү басып өтпөсө дагы мындай салыштыруу менен караса дейм да. Жолума ушундай даңгырды эле ошого сүйүнүп кете бербейм мындай. Ойлойсуң, менин жашоом, мен эч качан мындай нерсеге кабылбайм. Андай эмес. Ашыктардын ортосундагы сүйүү. Ой, ага ишенбейм. Ашыктар тез жанган нерсе дейт. Бат эле өчөт да. Жашкары сүйүүсү бул көпкө чейин уланган нерсе эмес. Мен бир да жолу көргөн эмесмин. Онун дагы өзүңүз жазган ырларыңыз ушунчалык бир хит болуп, Кыргыздын дагы кандай улук нерсесин чыгарсак болот деп. Азыр алайын, азыр ичейин, жейин деп эле мен байга да карабайм, кедейге да карабайм. Мен мындай жүрөккө карайм да, түпкүрүнө карайм. Келээрки альбомдо бул жерде периште ыйлайт. дастан жазып, Билбейм, не на такой степени. Бирок чыгарбашыңар керек, если рдап берсем. Ну, я могу спеть для вас. Көнү калгам сансыз жолдун багына. Эл эмне деп ойлоп калат, анан эл үчүн, анан эл мени жакшы көрүп калсын. Жок, мен антип ойлонгум келбейт. Өлүм алдына келгенде сен байсыңбы, бийсиңби, анын бирөөсү дагы роль ойнобойт да. Байлык маанилүү эмес, жокчулук уят эмес. Мен болгону ыр жазам, ырдайм. Болду. Бул менин баалуулугум. Мен ушу менен сыймыктанам. Салам, биздин Маек KG YouTube каналыбыздын, подкастыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздер үчүн ушундай бир сонун, өзгөчө, таланттуу конокту чакырдык десем болот. Ал кыргыз эстрада ырчысы жана Карамолдо Розов атындагы мамлекеттик академиялык эл аспаптар оркестринин жетекчиси, ырчы Канакей бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыз? Аябай жакшы келип алдым, рахмат. Өтө кубанычтамын. Сиз менен бул маекти мен аябай күткөнмүн десем болот. Анткени бул убакытка чейин мен телеканалда иштеп жүргөндө сизди 3-4 жолу чакырып биздин иш графигибизге сиздики туура келбей, сиздикине биздики туура келбей, ушул деги бир сааты убактысыз чыккан эмес болчу. Анан бүгүнкүгө туура келиптир. Аябай кубанып атам десем болот. Негизи эле сиздин берген маектериңизде, өзүңүздү алып жүргөнүңүздө, сүйлөгөндөрүңүздө ушундай бир Кудайга аябай жакын экениңизди, аны менен дайыма сүйлөшүп турарыңызды байкадым да. Кантип сүйлөшөсүз? Кайсыл убактарда сүйлөшөсүз? Жакшы байкаптырсыз да анда. Негизи ошо көбү мени ойлойт да, бул кандай адам болду экен. Стили өзгөчө деп. Анан бул ушу башкача ойлонот болуш керек деп да ойлошот да. Анан чынын айтканда ошо өзүңүз байкаганыңыздай бар. Адамдарга ишенбесем дагы бир Кудайга ишенем да. Ошол нерсени өзүм ошо бала кезимен байкайм да. Эми аны байкаганда эмне көп эле бул жашоодо мен кездешкен учурлар болду да. Адам баласы көп учурда алдайт, же болбосо бир туура эмес иштерди кылат да, кыянаттык кылат, ар түркүн мындай жаратылышка ишенбөөчүлүк кылып коет да. Ал эми Кудай бул мындай айтканда адамдын жаратуучусу алдабайт деп ойлойм да. Ошон үчүн ар дайым эгерде мага жакшы болсо да, жаман болсо дагы мен Кудайга жалбарам да. Кудайым эмне мен жаздым? Ушул күнүм туурабы? Эгер сүйүнүп атсам дагы айтам, Кудайым, чындыгында мен ушундай бакытка жеттимби? Айтат го мындай орусча айткандачы, вот чем я заслужила это всё депчи. Ошондой сыяктуу эле кабылдайм да, Кудайга айтам, Кудайым, ыраазымын. Ушул күнгө жете алдымбы деп. Кээде албетте эми жаман оош кыйыш учурлар деле болот, андайларда деле мурун мисалы үчүн ыйлап жиберчүмүн да. Чындык издеп, эмнеге ушундай Кудайым деп аябай кичинекей кезимде ыйлап жиберчү элем. Азыркы тапта эгер жаман күн болсо дагы мен айтам, демек Кудайым, сен мага эмнени айткың келди муну менен? Ушундай да оош кыйыштар болот экен. Демек мен муну мындай тике кабылдашым керек экен деп тескеринче мындай жакшы нерсеге жоруганга аракет кылам да. Негизи көпчүлүк эле учурда башыбызга кыйынчылык түшкөн учурда көп эстейбиз баардыгыбыз эле. Бирок баягы ийгиликке жетип турганда, итибиз чөп жеп аткан учурда Кудайды көпчүлүгүбүз унутуп коебуз да. Андан кийин сизде мындай унутуп коюу деген нерсе жок экен да. Дайым сиз менен чогуу жүрөт экен дегеним. Бассаңыз турсаңыз оюңузда. Мисалы үчүн менде деле андай учурлар болду. Адамбыз да. Биз адамбыз, биз көп учурда жаңылышабыз. Эми мен бул жерде эмнени айткым келет? Ташка тамга басканда идеалдуумун деп мен айта албайм. Менин да жашоомдо өтө оош, кыйыш мезгилдер болгон. Мындай айтканда, мурун кийин жашап көрбөгөндөн кийин
мурун кийин сен ошол жолду басып көрбөгөндөн кийин биринчи жолу кадам таштап атканда сен сөзсүз жаңылышасың. Бул туруалуу иш да, мен аны көп жерден байкагам. Анан бара бара акыл эсиң топтолуп, кайрадан бир кандайдыр бир тартипке түшүп баштаганда ошондо гана сезесиң. Мисалы үчүн да, Кудайга алкоону айтууну да. А кээде сиз айткандай Кудай эмес, башка нерсени да унутуп койгон учурлар болот да. Андыктан мен бул нерсеге жөн эле келген жокмун. Бул канчалаган, мисалы үчүн канчалаган ойлор, канчалаган ошол ойду сен мындай эми 1000 ирет деп айтпайм. Бирок 4-5 жолу сен ошол ойду басып өткөндөн кийин гана келе турган иштер бар да. Ал үчүн албетте биринчи кезекте жаңыласың, экинчи кезекте ойлоносуң, үчүнчү кезекте кадамыңды түздөйсүң, төртүнчү кезекте тобокелчиликте болосуң. Ушундай нерселер бар да. Анан сиз айткандай, ооба бардыгына көп учурда идеалдуу көрүнүшү мүмкүн, бирок мен атайын ушу идеалдуу болоюн дебейм. Болгону мисалы үчүн сара эсеп салганда көбүн эсе балким мен кээ бир жерлерден жаңылбаган чыгармын. Бирок мен көп учурда адамдардын тагдырларын карап, салыштырып, мисалы үчүн ушул пенде мондай жолду басты. Демек акыр аягы ушундай болот экен. А могул пенде чындыгында көп эмгектенди. Демек акыр аягы ушундай болот экен деп өтө көп талдадым да. Баягы айтат го, мен ушул бир жакшы асыл кепти угуп калган жерим бар. Мисалы үчүн билим эмне үчүн берилет? Канчалык билим жөн эле эмес да, мисалы билимде жазылат, айтылат. Мисал үчүн дейт да. Баланчанчы жылдары ушундай нерселер болгон, буга ушундай аныктама чыгарылган. Андыктан ушундай кесепети болуп калышы мүмкүн деген сыяктуу эле жана чыгармалар деле бар го. Чыңгыз Айтматов эмне үчүн мисалы үчүн өз заманындагы турмушту жазган. Жамиля. Бул кандай мисалы үчүн прототип, бул кандай бизге күзгү мындай айтканда. Аны биз мектеп учурунда көп деле түшүнбөптүрбүз мисалы үчүн. Жөнөкөй эле бир шатыра шатман келин сыяктуу эле түшүнөсүң да. Азыр жылдар өтүп мен муну мындай башкача көз караш менен карайм да. Сүйүү тараптан, мисалы үчүн ал мындай айтканда күйөөсүн чанып кетти да. Эмне үчүн чанды? Мен ошол тараптан карайм да. Анан ушундай нерселерди карап олтуруп, тыянак чыгарасың да, демек ушундай болот турбайбы? Дегеним, адам баласы өзү басып өтпөсө дагы мындай салыштыруу менен караса дейм да. Жанындагы эле болуп жаткан окуяларды тыңдап караш керек. Балким ал Кудайдын сага салып аткан, мындай айтканда, мисалдары болушу мүмкүн да. А сен аны аңдабайсың, ойлойсуң, мен жашоом, мен эч качан мындай нерсеге кабылбайм. Андай эмес. Кудай сага башыңа салат. Мына жаныңдагы эле жакындарыңды карачы кандай болду. Же болбосо илимий түрдө мисалы үчүн карачы кандай чыгармалар жазылды, акыр аягы эмне болду деген сыяктуу аябай жакшы чыгармалар бар да. Анан ошол чыгармаларды талдап олтурса эле, оюмча адам баласы мындай жаңылбаска аракет кылабы дейм да. А бирок албетте мындай айтканда адамдын тагдыры ар түркүн го. Бирок мен өз кезегиме келгенде мен аябай мындай башкалардын ошол чыгармачылыгын, же болбосо башкалардын тагдырын, жашоосун, түспөлүн ар дайым салыштырганга аракет кылам. Ар дайым. Мен ойлоном, ушу чыгарманы окусам да мен ойлоном эмне үчүн мындай болду деп. Анан өзүмдүн жашоомо да салыштырам. Биз эмне өтүп атабыз, кандай болуп атат деп. Мен үчүн дагы бир жакшы инсайт болду десем болот. Анткени бул адамдагы эң бир асыл сапаттардын бири окшойт. Мындай өзүңдүн даңгыр жолуңда кетип баратсаң, жолум ушундай даңгырды эле ошого сүйүнүп кете бербей, мындай эки жагыңа дагы көз сала жүргөн. Анан Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары жөнүндө дагы сөз кылып калдык. Бул чыгармаларды сиз аябай жакшы көрүп окуганыңызды, ал чыгармалардан катуу таасирленгениңизди билем. Анткени ушул чыгармаларынын негизинде жазган ырыңыз дагы бар. Кайсы жеринен, кайсы чыгармасынан, кайсыл бир окуяларынан ушунчалык таасирлендиңиз эле? Мен бул мектеп кезде жазылган чыгармалар да ушу Делбиримдин негизинде Ильястын Аселди жоготкону тууралуу, эмне үчүн жоготуп алган, баягы долондон канатымды кайрып алдым деген сыяктуу, анан Асел менен ушу балам учуп кетти колумдан деген сыяктуу ыр саптарын жазган элем да. Анан аларды кийин кыскартып отуруп, жүрөксүз чыгармам келип чыккан да. Эми айтайын дегеним, бул эгер мектеп кезинде жазсам бул чыгармаларды, анан жакында эле ушул биз ошо Чыңгыз Айтматовдун калемине таандык.
Раймалы жана Бегимай аттуу жазуусунун негизинде мюзикл коюлбадыбы? Ошол жерде дагы бир топко сүңгүп карап отурдум да. Бул эмне үчүн ушул чыгарма жазылган? Кандай болуп атат депчи ойлонуп карасам, аябай көпкө ойлондум да. Көрсө бул аябай актуалдуу тема экен да. Бул мурун да болгон экен, биздин коомчулукта да болот экен. Анан аябай таң калып, жакамды кармандым да. Чынын айтканда чыгарма менен. А бирок коомдогу болуп аткан мындай баягы эле теңсиздик, жаш кары, бай кедей бул актуалдуу экен да. Бул бир гана бизде эмес, кыргыздарда эмес, орустардын мындай айтканда адабиятында да көп кездешет. Ошол эле содержанка же болбосо ошол эле бай кедей, социалдык мындай теңсиздик деген сыяктуу нерселер бул өмүр бою эле болуп келген нерсе экен да. Анан башында бул мюзикл коюлуп атканда ойлонгом, кандай эл кабылдайт болот экен десем, эл жык жыйма. Анан аябай ошондо таң калдым, көрсө карачы тагдырдын жазмышын. Бул тема өтө актуалдуу турбайбы көрсө деп аябай таң калып атам. Чындыгында Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын бири ушул Раймалы жана Бегимайдын этно мюзикли дагы болду окшойт. Анткени жаңылык болду биринчиден, экинчиден ушундай элге аябай бат алынып, бат сиңип кетти. Элдер дагы деле тойбой калды окшойт деп ойлоп атам да. Анткени кечээ жакында эле акыркы эмил чыгарылышын койбодуңуздарбы? Андан кийин дагы деле барбай калгандар бар да. Дагы деле ашык болуп жүргөндөр бар. Дагы коюлса дагы барат элем деп. Дагы кое берсеңиздер, дагы деле ошондой аншлаг менен өтүп, залга эл батпай калчудай түрү бар да. Анан албетте бул жаңылык болду, элге аябай жакты, жакшы кабыл алды. Раймал менен Бегимайдын сүйүүсү ушунчалык бир жакшы чагылдырылып берилди да. Анан кийин бирок кээ бирөөлөрдүн айтымына караганда Раймал менен Бегимай мындан да катуу бири бирин сүйүшкөн да. Ошо экөөнүн көрсөтүлгөн сүйүүсүнө мен тойбой калдым деген дагы бир пикирлерди угуп калып атам. Анан сиз кандай ойлойсуз? Ушул эле жетиштүүбү же болбосо дагы бир сүйүүсүн күчөтүп койсо болот беле? Эми бул ар бир адамдын кабылдашына жараша да. Мисалы үчүн кээ бирөө ошонун улануусун каалайт экен. Мен мисалы үчүн каалабай эле турам андай нерсеничи. Негизи эле мен эмнени байкадым бул жашоодо? Тез жанган нерсе дейт, бат эле өчөт да. Мисалы үчүн өтө кызыл бат оңот. Өтө тутанып кеткен от ал жапырча эле өчүп калат да. Анан мен бул турмушта ишенбейм мындай нерсеге. Бул экөө балким сүйгөн, бирок аягына чыккан жок. Мисалы үчүн да. Анан мен бул жашоодо деле көрдүм, көп эле ошентип. Эми бул теңсиздик да. Жаш кары сүйүүсү бул көпкө чейин уланган нерсе эмес. Мен бир да жолу көргөн эмесмин. Акыр аягы экөө жакшы жашап калыптыр деген. Андай болбойт, ал жомок. Эми бул билбейм кандай жомок. Менин байкашым боюнча жана Раймалы жана Бегимайда өлүм болуп атпайбы? Жашоодо деле ошондой эле бат эле өчөт, оңот, жанат, бүттү. Мындай айтканда бул теңсиздик биринчи кезекте. Экинчи кезекте мен ишенбейм мындай нерселерге. Чынын айтайын сизге, эми балким мен мындай башка нерселерге ишенем, бирок мен ошондой улуу менен жаш адамдын сүйүүсүнө ишенбейсиз? Ишенбейм. Менин жашоомдо мындай нерсе болбогондуктан мен мындай нерсеге ишенбейм, чынын айтайын. Сүйүү жашка карабайт дегенге ишенбейт экенсиз? Жок, мындайга такыр ишенбейм. Мен билбейм негедир. Негизи эле сүйүүнүн бар экенине ишенесизби? Албетте сүйүү бар. Бирок деген эми мындай деңгээлде эмес да. Бири-бири үчүн өлүп кала турган деңгээлде эмес. Жок, албетте андай деңгээлде эмес. Айтып атпаймынбы, бул жашоонун жазмышы эки тараптуу да. Өтө кызыл бат оңот, жалындап күйгөн бат өчөт. Андыктан акыр аягы жакшы эмес дейм да. Ошондуктан эми албетте балким мен мындай баласымал аябай эле актыкка ишенип аткандай болбойм, бирок мен ишенбейм. Сүйүү эмне анда сиз үчүн? Эми сүйүү деген бул эбегейсиз да. Мисалы үчүн 9 ай бою толгоп, мындай айтканда көтөргөн балаң, мына ошол сүйүү да, мисалы үчүн. Бул кандай мисалы баланы бул жарыктыкка алып келүү, мисалы үчүн да, баланы бул жарыктыкка алып келүү, эне менен баланын ортосундагы сүйүү, эми бул такыр айтып бүткүс да. Бул нерсеге ишенем. Сүйүүнүн эң эле жеткен чеги эне менен баланын ортосунда болот. Эненин балага болгон сүйүүсү, ашыктардын ортосундагы сүйүү.
ой ага ишенбейм ашыктар ушу ашыктар бири дегенге бирин такыр түшүнүп эле жок бири бирин колдоп эле жашообу? жок. Адам бул жашоого жалгыз келет, жалгыз кетет. Мм. Анан бирөө үчүн жанын берип сүйүп калган мен андайга ишенбейм. 1000 күнү андай болгон күндө да жапырт өчкөн отту билем эле. Мм. Чыгармалар жөнүндө, китептер жөнүндө дагы сүйлөшүп калдык. Азыркы учурда же болбосо негизи эле кайсыл жааттагы чыгармаларды көбүрөөк окуйсуз? Кайсыл жанрга кызыгасыз? Негизи детективтерди аябай жакшы көрөм. Көбүнчө ошо аудио китептерде детективтерди уга берем. Анан философияга аябай кызыгам. Ушундай нерселерди угам да көбүрөөк. Психологияны талдаганга аракет кылам. Китеп жаатында айтсам, мисалы үчүн Фёдор Достоевскийди аябай жакшы көрөм. Ал өтө татаал жазат да. Ошо татаалдыгы менен мага жагат да. Татаал кылып эле жаза берет. Бир укмуштай мындай кандай десем өтө мындай мен үчүн өтө кызыктуу да ушул Фёдор Достоевскийчи. Ошол эң жакшы көргөн жазуучум деп ойлойм. Анан эми биздин заманыбыз азыр өтө мындай кандай десем аябай ар кошкон, ар түркүн болуп кетпедиби? Азыр бир эле китепти карап эле ошентип отура албайсың. Сизге айтып өткөндөй жогорудагы ошо көп нерселерге кызыгам, карайм, байкайм, талдайм. Анан ар убакта ошо өзүмө тыянак чыгарып отурам. Бир канча жыл негизи кыргыз эстрадасында жүрдүңүз. Өз сөзүн дагы өзүңүз жазган, обонун дагы өзүңүз жазган ырларыңыз ушунчалык бир хит болуп эл оозуна алынды. Анан кийин турмуш жолуна аттанып, андан кийин филармонияга келип, фольклор жаатына дагы аралаша баштадыңыз да. Анан сиздин жүрөгүңүзгө дейинчи кайсыл жааты жакыныраактай сезилет? Эстрадада аткарылган ырларыңызбы же болбосо оркестр менен аткарган баягы фольклордук ырларыбы? Турмуштагы мисалы үчүн жашап жаткан жашооңу өзүңдүн муунуңа жараша бөлүнөт экен да. Мисалы үчүн башында өзүмдүн чыгармачылыгымды жазган эң баштапкы чыгармачылыгым бар. Ал жердеги ырлар мисалы үчүн менин жаш кезимде чыккан ырлар да. Мисалы үчүн. Андан кийин мен ошо үй бүлө кургандан кийин негедир ырлар мени таштап кеткендей болду да. Ишенесизби, мен ошо эне болуп, балдарымды карап отурган кезде мен Кудайга айтаар элем да, Кудайым, эмнеге ырлар келбей калды мага депчи. Чындыгында мисалы үчүн жан дүйнөң, мисалы мээң эмне менен алек болсо, ошого сүңгүп кирип кетет экенсиң да. Мисалы үчүн бала багуу менен алектендим. Ойлорду жазганга убактым болбоду да. Ошол кезде кадимкидей ырлар мени мындай таштап кеткендей болду да. Анан мен өзүмө айттым, эмнеге мындай болуп атат, Кудайым деп аябай жалынчумун да. Эмнеге ырлар жок? Негедир мындай бир бүлбүл жанган от айтчу да, кое тур, кези келет, кое турчу, балдарыңды карап тур деген сыяктуу мындай ойлор келчү. Кой, эми балдар бул аманат, балдарды карайын деп балдарды уктатып, таптап эле отурчумун. Анан кийин сиз айткандай ошо экинчи дем катары ошо филармонияга келип калган учурум. Бул менин ошо чоң коллектив менен иштеген доорум да, мындай айтканда. Кыргыздын өнөрүнө көз чаптырып, эми мен жөн гана оркестрде иштеген жокмун да, бул эбегейсиз оркестр. Мисалы үчүн 1936 жылы түзүлгөн оркестр, эң биринчи оркестр Кыргызстандагы. Бул оркестрдин башынан эмнелер гана өтпөгөн. Мындай айтканда, Петр Шубин баштаган, ал ортодо канчалаган, мисалы үчүн дирижер, канчалаган композиторлордун чыгармалары ырдалган академиялык оркестр. Анан бүгүнкү күнгө жеттик. Ошентип отуруп, ошолордун баарын талдайсың да, эмгектерди талдайсың, карайсың, мындай ой чабытасың да. Анан карап отуруп, азыр аябай көп нерсени үмүттөнөм да ушул оркестрдан. Бул бери эле жагы биз иштеп аткан иштер, бул бери эле жагы деп ойлойм. Сиз айткандай мен ушул фольклорго берилүү менен назар салып калбадымбы? Азыр мисалы үчүн мен ойлоном да, Кыргыздын дагы кандай улук нерсесин чыгарсак болот деп. Бир чоң мындай айтканда мечта деп коет го орустарда, кыргызча кандай болуп калат? Тилегим бар да. Бир опера жазсак деп ойлоном да, мисалы үчүн. Кыргызга эле таандык. Кыргыздын эле ошол эле айтым күүлөрү, айтылган дастандары, өтө сонун чыгармалар бар да. Ошондой нерселерди берсек деп ойлонуп калам.
айтор эми бул менин мечтам да, мындай айтканда. Бул менин асыл оюм. Эми ал албетте биздин командадан көз каранды, сөзсүз түрдө бизди жетектеген, мындай айтканда эң башкы жетекчибизден көз каранды дегендей. Ушундай нерселерди ойлонуп коем. Ой кенен да. Анан азыр карап олтурганда мага эмне жагат? Мага аябай көп кызыктуу нерселер жагат. Убагында өзүмдүн ырларым жаккан, аларды жазгам. Азыр деле көп нерсени талдайм да, мисалы үчүн башка авторлордун ырларын карап отурам да, ошол эле чагылган, мисалы үчүн кандай үңүттө жазылган. Мен ушу мурун укканда эми анчейин маани бербейсиң да, анан азыр сөздөрүн карап отуруп таң калып коем. Мындай ушунча чоң сезим менен жазылган экен. Ал ошон үчүн калды да. Бул турмушкачы бизге чейин жетип, биз да ырдап жүрөбүз го. Жүрөктөн чыккан жүрөккө жетет болуппу? Ооба, мындай классикага айланган чыгармалар да. Анысыңарындай ойлор көп. Анын кайсыл бири даңазалуу болуп калаар экен, кайсыл бири оттой болуп жанбай кайра өчүп калаар экен. Ал бир гана мезгилден көз каранды. Ал эмгектен көз каранды. Анан сиз айткандай жүрөктөн чыккан нерселер жүрөккө жетет деп ойлойм. Эми ошого аракет кылышыбыз керек адамдар. Жок дегенде мындай күнүмдүк турмушка биз мындай аябай ыктайт экенбиз да. Бай кедей, анан азыр алайын, азыр ичейин, жейин деп эле адамдардын кээде таң калам да, мындай ой жүгүртүүсү күнүмдүк эле саналат да. Анан ойлой берем, эмне үчүн биз мындай кең пейилдүү, мындай кыргызга таандык нерселерди эмне үчүн калтырбайбыз деп аябай таң калам да, чынын айтканда. Мен ошондой нерсеге арнагым келет өзүмдү. Бул күнүмдүк эмес, жанагындай байлык деп эмнени айтам, мисалы үчүн байлык бул колго кармалбаган нерсе байлык да. Бул деген ошол эле чоң эле килтейген эпостор, ырлар, күүлөр. Муну эч ким өзүнө менчик кылып ала албайт. Бул элестетиңиз, бул кандай байлык? Даңазалуу байлык да, мындай айтканда элге калчу байлык, наследие деп коет го. Ошондой нерселерге аябай кызыгып калдым да, карап ушундай нерселерди жаратсак деп көп ойлончу болдум да. Ошондуктан ушул нерселерге аябай назарымды салып ойлонуп жүргөн чагым. Сиздин азыркы жазып аткан иштериңиз, кызматыңыз, тарыхта кала турган иштер албетте, анткени Карамолдо Орозов атындагы академиялык эл аспаптар оркестринин 100 жылга бир кылымга чукулдап калган тарыхы бар эмеспи? Анан албетте бул да чоң жоопкерчиликтүү иш да. Анан ушул ишке сиз эмне болуп келип калдыңыз, кандайча келип калдыңыз? Бул сунуш же болбосо жаңылыкты сиз укканда кандай абалда болдуңуз дегендей. Чынын айтсам, атайын деле кылынган иш эмес да, атайлап келген деле жокмун. Болгону филармонияга ишке кирип эле ырдап жүрөм, анан биздин ырдаган ыр дагы өтө мындай эл оозуна алынып, сүңгүп кирип кетти да. Анан мен ойлондум, аябай кандай сонун залкар жазылган сөздөр бар. Заманымдын, мисалы үчүн, ошол ырчысы, обончусу Гүлжигит Сатыбековдун сонун чыгармасын мисалы элге чыгарып койдук да, санат ыры. Эми сөздөрү куп жарашкан да биздин заманыбызга. Эгер мурунку заманда Молдонияз, мисалы үчүн, Молдо Кылычтар кандай нерселерди жазып кеткен. А бул биздин заманды элестетиңиз, мисалы 100 жылдан кийинки замандарды элестетсеңиз кандай болуп атат? Мисалы үчүн да, ошол эле бүгүнкү күндө Токтогулдун ырлары кандай, мисалы чебердик менен угабыз го. Мындай айтканда Кыргызстанды таанытуучу биринчи чыгармалардан да, мисалы үчүн бүт жанагындай чоң чыгармаларчы, эми ар биринин атын атабайм го. Ооба. Анысыңарындай ана биздин заман бул деп ойлодум. Иш жүзүндө иштеп атып эле анан мындай потенциалды көрдү окшойт да, жетекчилик көрдү, маэстро байкады, анан өзүнөн өзү эле иш уланып кетти албетте. Бирок атайлап мен ушундай кылышым керек, анан мен каалайм деген эго болгон жок бул жерде. Бул жерде бир гана мен чын дилимен иштедим, чын дилимен ойлорду салдым. Кандай кылып биз ушул оркестрди алдыга чыгарсак болот, кандай кылып байытсак болот деген сыяктуу нерселерди ойго салып олтуруп, анан бир нерсеге келдик да. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр, биз ар дайым эмгектенип келебиз ар бир ырдын үстүнөн. Мисалы үчүн ар түркүн ырчылар бар да, алардын дагы үнү дагы ар түркүн. Мисалы үчүн ошо биздин Оштон келген
ырчылар бар. Бир башкача үмүттү берет да, мындай восточный деп коет го. Эмне деп койсок болот кыргызча. Эми өзүнүн алкагына жараша өзүнүн мындай мукам үнү бар да, ошону берет. Өтө кызыктуу. Же болбосо мисалы классикага айланган мындай көмөкөй менен ырдаган биздин советтик доордон калган техника менен ырдагандар бар. Андайларды дагы беребиз. Айтор көп нерсеге назар салып олтуруп анан мындай жакшы чыгармаларды жазып аткан кезибиз да. Бул нерсенин баары эмне үчүн? Бул нерсе сиз айткандай кылымга тете болуп калды азыр. 90 жылдыкка даярданып атабыз. Кудайым буйрса 26-жылы биз ушул оркестрдин 90 жылдыгын өткөзөбүз. Ал жерде эми элестетиңиз бир кылымга чукул чыгармаларды ойнолгондо бул кандай көрүнүш, саамалык. Ошого аябай катуу даярданып атабыз да. Аны кантип келип калгансыз? Кимдин сунушу менен же болбосо кимдин дайындоосу менен, балким коллективдин колдоосу менен? Мен ошол ырдаганыма себеп болуп филармонияга келишиме Асылбек Насырдин Тегин болду да, маэстробуз. Биздин көркөм жетекчибиз оркестрдин. Анан мени башында чакырганда ойлонуп жүрдүк, кайсыл ырды ырдасак туура болот депчи. Анан ар түркүн ырларды берип көрдү, ырдап көрдүм. Анан өзүм сунуштадым да, жанагы санат ырынчы. Мунун сөзү жакшы экен, карасаңыздар деп жетекчиликке сунуштап. Карасам аябай жактырышты сөзүнчү, чын эле жакшы жазылган ыр экен деп. Ошону ырдап калдык, анан эл оозуна дароо алынып кеттик да. Анан ушундай резонанстарды көргөндө албетте эми жетекчилик дагы мисалы үчүн мындай жакшы нерсе болгону турат деп мындай баарыбыз далалат кылдык да. Мындай айтканда оркестр да колдоду. Айтор негизи эле айтат го, жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет дегендүү. Ырыбыз дагы элге алынып, анан биздин заманыбыздын азыр талабы, доору ушул болуп аткан турбайбы деп аябай ошо назар салдык да ырга. Бирок ыр аябай жакшы кетти. Бул биринчи жолу болушу да, мындай оркестровка менен эл оозуна алынып. Болбосо сиз билесиз да, биздин бүгүнкү доордо кандай жеңил желпи ырлар бар, ар түркүн эми ырлар бар заманга жараша. Бирок оркестр менен мындай айтканда улуу, кичүү, жашкарылыгына карабай бир мындай саамга созулган ыр бул өтө сонун көрсөткүч да. Анан биз да аябай таң калдык да. Ошондон улам эле иштеп баштадык. Анан кийинчерээк ушу сен эле болуп алсаң окшойт, мындай жамааттык директор деп агай айтты. Анан албетте аракет кылып көрөйүн деп өтө көп мындай эмгегимди жумшадым, иштеп келем бүгүнкү күнгө чейин. Жыйынтыгы жаман эмес деп ойлойм бизде. Мындай айтканда эми кээ бирөө жаман айткандар да бар. Булар мындай той ырчысындай эле ырдап калды дешет. Же болбосо мындай эски ырлар жок деген сыяктуу эми ар түркүн нерселерди айтышат да. Бирок биз иштеп атабыз да. Биз иштеген үчүн ошондой сөздөр айтылып атат деп ойлойм да. Сынында болуп турган жакшы да. Ооба да. Иш болуп аткан жерде сөзсүз сын болот, иш болбосо кайда сын? Сөзсүз. Элестетиңиз жана санат ырын ырдаганда укмуш айтып чыгышканда кантип ушул мисалы үчүн да бир автордун ырын ушул силер оркестрга салдыңар деп аябай жана классикалык адамдар укмуш сын айтышканда. Анан кийин бүт республикага мындай даңазалуу болуп ошол санат ыры эл оозуна алынып кеткенден кийин эч ким эчтеке дей албай калбадыбы. Ошон үчүн мындай да, күлгөнгө күлө жетем дейт. Ал кеп сөз айтылганда эмес, кеп жыйынтыгында да. Жыйынтык кандай болот? Ошол жеңет да. Туура. Жетекчи болуу негизи эле кандай экен? Азыр сиздин коллективиңиздеги кесиптештериңиз шеф деп тамашалап калышса керек, улуу кичүүсүнө карабай. Андай деле нерсе жок биздечи. Ошо көп ойлошот, жок, андай нерсе жок. Мен тескеринче жамааттык директор болгондуктан мен көбүн эсе ушул Карамолдо Орозовду кантип көрсөтсөк туура болот деп мындай багыттап турам да. Ал жерде сиз айткандай эскичилик нерсе жок да. Шеф сиз келиңиз өтүңүз. Жок, ал жерде менин эң башкы максатым Карамолдону алдыга чыгаруу. Калгандар эмне деп ойлойт? Сен шефсиңби, шеф эмессиңби? Бул мага эң башкысы жыйынтык да. Жыйынтыгың жаман болуп турса, анан өзүңдү сезип тим эле
ойду тоонун баарын айткан бул туура эмес деп ойлойм. Андайларды деле көрүп атпайбызбы? Жөн эле аты бар шеф, анан Заты жок. мындай ыраңы жок болсо анын эмне кереги бар деп ойлойм да. Мисалы мен ага деле карабайм. Айтып атпаймынбы, менин позициям ушундай. Мен байга да карабайм, кедейге да карабайм. Мен мындай жүрөккө карайм да, түпкүрүнө карайм. Айтат го, оозун ачса ар жагында жүрөгү көрүнөт дегендей. Ошол нерсе мага маанилүү. Сиз айткандай орундук өтө бийиктик дегендей андай нерсеге такыр жокмун. Анткени андай нерседе болгон да эмесмин, көргөн да эмесмин. Билбейм, менин оюмча менин жашап жаткан жашоом бул эми биринчи жолу көрүп аткан жашоом да. Анан анчейин деле жанагындай сиз айткандай нерселерге көп маани берип анан ишене бербейм да. Карамолдо Орозовду кантип даңктасак болот, кантип барктасак болот, ошонун үстүндө көбүрөөк иштейм депчи. Анан кийин бул оркестр өзү 36-жылы ачылып атканда жөн эле эл аспаптар оркестри болуп ачылып, анан кийин гана 61-жылы Карамолдо Орозовдун аты берилген да. Анан бирок сиздер бул жерде бир гана Карамолдо Орозов эмес, жалпы иштейсиздер да. Ооба. Анан кийин ушул оркестрди негизи эле сиздердин оркестрди эмес, жалпы кыргыз оркестринин, кыргыздын улуттук аспаптарын дүйнө жүзүнө кантип таанытсак болот? Жалгыз гана жакшы чыгармалар менен. Чыгарма жакшы болсо ал космоско деле учуп кете берет. Ошол эң маанилүү да. Бул мисалы үчүн баягы дүйнө дейбиз го, дүйнөнүн өзүнүн чындыгы бар да. Мисалы үчүн дүйнө дегенде эле Европанын мисалы үчүн оркестрларын алдыга коюшат. Алардын өзүнүн ошол алкагына жарашыктуу өзлөрүнүн инструменттери болгон, мисалы үчүн өзлөрүнүн салт санаасы, каадасы бар. А биз кыргызбыз да. Биздики кыргызча жаңырыш керек. Кыргыздын өзүнүн кандай сонун аспаптары бар. Көбүн эсе ошо акыркы кезде биз жөн гана мындай айтканда ырга дагы эмес, биз аспаптарыбызга дагы маани берип баштадык. Кыргыздын аспаптарын мындай жаңы ачылыштарды жасап, жаңы аспаптарды мисалы үчүн алып келип, ушундай нерселер бар да. Мисалы жетиген деген аспап бар. Же болбосо жана 2 кылдуу кылгыяк бар го. Ошонун 3 кылдуусун мисалы үчүн ойлоп табышты да бизде. Ушундай бир залкар музыканттар бар. Ушундай ачылыштарды кылып атабыз. Бул да эбегейсиз да. А биз мисалы үчүн дүйнөгө чыгыш үчүн дүйнөнүкүн ойношубуз керек деп биз Европанын чыгармасын ойноп биз Европага чыга албайбыз. Аларды эбак эле алып койгон Европа, өзүн өзү алып койгон алар. Биз өзүбүздүн кыргыздыгыбыз менен мындай чыгышыбыз керек да. Чет өлкөгө чыкканда да алар комузду, кылгыяктын ойногонун угуп ушундай таң калышат да. Анан башкы максатыбыз ошо кыргыздын өзүнүн аспаптарын өнүктүрүү. Ал эми өзүңдү өзүң бааласаң, башка да дүйнө сени баалайт дейт. Өзүңдүкүн мындай айтканда өздөштүрө албай, анан башканыкын өздөштүргөн. Эми бул да бир кызыктай деп ойлойм да. Ошон үчүн бизде эң негизги максат ошо өзүбүздүкүн өздөштүрүп кетүү. Өзүбүздүкүн алдыга чыгаруу. Демек баягы өзүбүздүн улуттук аспаптарыбыз менен өзүбүздүн эзелтен келаткан ырларыбызды же болбосо обондорубузду Алдыга чыгаруу. Алдыга чыгаруу, ошолор менен гана кетүү. А мисалы азыр Казакстандын оркестри аябай катуу кетип атат, бүткүл Орто Азияга, Азия өлкөлөрүнө, канча өлкөлөрдү жанагы каверлерди ойногонбу? Эми бул кавер да. Бирок эми алар баягы дүйнөлүк эле аспаптар менен ойноп атат деңизчи. Бирок ошолорду ошол эле дүйнөлүк музыкаларды кинодон алынабы же эмнеден алынат, ошолорду биздин улуттук аспаптарыбызга салсак болобу, мисалы комузга, Албетте болот. Эми мунун өзүнүн багыты бар да, андай сиз айткандагыдай өңүттөгү оркестрлер бизде аябай көп. Ошол эле Мериан оркестри бар бизде, ошол эле мисалы үчүн симфониялык оркестрибиз бар, ошол эле биздин эстрадалык оркестр бар, өтө көп. Алар ойносо жарашыктуураак да, анткени ал жерде виолончель бар, мисалы үчүн 2 скрипка бар, мисалы үчүн да. Ушундай сыяктуу нерселер, ал мындай мировой деп коет го. Ошондой нерселер бар. Ошо дүйнөлүк нерселерди өзүбүздүн улуттук аспаптарыбызга салсак. Ооба, салса болот. Көп эле ойноп жүрүшөт бизде, мен көп байкайм. Бирок биз антип мисалы каверлерди ойноп мындай башкаларга окшошкубуз келбейт да. Биз өзүбүздүн кыргыз. Бирок эми сиздердин өзүңүздөрдүн кыргыз жыттанган, тоо жыттанган, кымыз жыттанган бир
нукуралуулуңуздар бар да, анткени академиялык деген эле атыңыздар канчалык бир чоң нерсеге татыйт десек болот. Ооба, биз өзүбүздүкүн ойногонго аракет кылабыз. Мындай көп байкашым боюнча неме жок да бизде мындай. Башкаларга окшош болуу дебейбиз. Тескерисинче башкалар бизге окшошсун дейбиз да. Сөз эмес бекен деп коеюнчу. Сөз эмес бекен, туура сөз эмес бекен. Мактанып койдум го. Анткени сиз өзүңүз дагы башкаларга окшобойсуз да. Жок, такай айтам Стилиңиз да. дагы, үнүңүз дагы сиздикиндей үн, ырдоо стилиндеги үн дүйнө жүзүндө саналуу болсо керек, аз болсо керек. Мындай бир башкача үн менен ырдагандар аябай аз болсо керек деп ойлойм да. Эми атайлап деле аракет кылбайм. Болгону Кудайдын берген үнү экен, дарамет экен. Анан чынында сиз айткандай бир мактанып кетейин, ар дайым интервью бергенде айтам, карамолдо бул керек болсо башка оркестрларга ата жана эне болгон оркестр деп ушинтип аябай даңазалап айтам да. Эми чындыгында тарыхты караганда мындай нерселерди таамай баса белгилеш керек. Албетте оркестрлар көп күнүгө ачылып атат. Мындай байкашым боюнчачы көп ансамбльдар, топтор түзүлүп атат. Көп байкайм да. Бирок ченем бар да, убакыттын ченемине канчага чейин жетет экен деген нерсе бар. А биздики бул мамлекет тарабынан колдолгон жана ошондой эле академиялык тараптан эбегейсиз иштерди жасап жана эң алгачкы түзүлгөн оркестр болуп атат да. Ушул мындай привилегиясы бар да. Что-то вы про оркестр, да про оркестр. Оркестр, филармония болуп кетти окшойт, Да. Чыгармачылыкка кичинекей кезиңизден аралашып келесиз, ырларды жазып, мектепте окуп жүргөн чагыңызда кийин өзүңүздү ырчы катары элге тааныта баштаганда ошол жүрөк сыздайт да, мисалы, жүрөк сыздайт. Азыр сизде Каныкей десе, кыргыз эстрадасында да башка каныкейлер бар да, ким десе, кайсы десе жүрөк сыздайт. Фамилияңыз менен чыкпаганыңыз үчүн жаш Каныкей же болбосо жүрөк сыздайт Каныкей деп айтып калышат эмеспи, баягы бири-бириңиздерден айырмалаш үчүнчү. Анан бул чыгармаларды албетте сиз кичинекей кезиңизде жазгансыз, бирок ошо турмушка чыккандан кийин бир аз өзүңүз жазган ырлар да бир аз тыныгуу болуп калды деп айттыңыз, Ага чейинки жазган ырларыңыз деле көп болсо керек. Азыр дагы деле ошол илхом келе элекпи? Жок, келген ырлар көп. Мисалы үчүн башы бар, аягы жок ырлар көп да. Мисалы башы жазылган, бирок аягына чыга элек чыгармалар бар да. Ошолорду күтүп жүрөм. Качан аягына келет деп. Бирок азыр ушу альбом жазып жаткан кезим мында дагы мындай темалары бир башкачараак болот да, эбегейсиз болот. Мисалы мен чыгармачылыкта ар дайым темаларым башкача го. Мисалы үчүн курчактар ыйлайт меники. Ооба. Карачаң. Же болбосо ушундай карачаң. А бул келаткан ошо альбомду жазып атканда ал жерде периште ыйлайт. Мисалы үчүн Периште эмне үчүн ыйлайт болду экен, кызык. Ошону ойлонолук да. Мисалы үчүн караңыз, буга чейин мен байкоо салган сезимимде адамдарды мисалы үчүн курчакка салыштырдым да. Бир курчак ыйлайт, бир курчак мисалы үчүн көпөлөккө окшош, көпөлөк деп ар түркүнүн аттарын коем да. Көпөлөктүн сулуулугу бир эле жайга деп мисалы үчүн ушинтип ырдап көп ырларды мындай келтирдим го. Курчактар ыйлайт, кол булгайт, өкүнүчтөн кайра жаралбайт экенин билишет, анткени тагдыр жазалайт деген сыяктуу өңүттөр бар. А келээрки альбомдо бул жерде периште ыйлайт. Анткени мен кандай элестеттим? Бир теңсиздикти байкадым да, адамдардын арасында болуп жаткан. Атайын алыстан периште учуп келет экен. Бул жерге учуп келип караса эле аябай жаман апаат да. Элдер кырылып атат, бейгүнөө кетип атат. Ар түркүн нерселер бар. Анан периште негизи ыйламак эмес да. Периште бул дүйнөгө бизди балким сактаганы келген. Бирок сактайын десе болбой, адамдардын жашоосу кыйылып атканын көрөт экен да. Ошону көргөн периште ыйлайт деп элестеттим да. Периште ыйлайт. Мисалы үчүн көрдүңүзбү, ырларымда аябай кызыгып калдым. Бул ырдын тексттери кандай болду экен? Бул ырдын тексттери мындай да. Бир адам өлүм алдында жаткан болот. Ал мындай ошол текстте баяндалат. Баяндалат. Ал өлүм алдында жатат. Эркек киши болот да. Жана немени элестетип жазгам. Кино бар го, өтө таанымал дүйнөдөгү Гладиатор деген кино. Анан ал Максимус деген бала болот эмеспи? Бала дедим го. Максимус деген эр жигит.
мындай о дүйнөгө кетип баратканда бүт баардык нерсе көз алдынан элестейт го. Ошонун сыңарындай бизде да бир эр жигиттер көп да арабызда. Ошондой бир эр жигит о дүйнөгө кетип бараткан болот. Анан ошол учурда ал өлүм алдында туруп анан Кудайга жалынат да, Кудайым эмнеге ушунча бат элеби депчи. Анан айтылат: жашын төккөн боз жамгыр себеледи жүрөккө. Калды дүйнө артыңда, алыс учтуң асманга. Жаркыныңа жете албай, жалоорудуң асманга. Айтканыңды ал укпады, жаныңды алды боз жамгыр деп айтылат да. Элестетиңиз, жана Максимус дагы мисалы кетип баратканда мындай калкып анан учуп бараткандай болот го. Ошондой сыяктуу элестеткем да мен дагы. Мисалы биздин эр азамат кетип баратат, анан элестетиңиз, анын жанын башка бирөө алган жок. Себеледи жүрөккө дейт. Мисалы жашын төккөн боз жамгыр себеледи жүрөккө. Жүрөгүнө себелеп атат. Жараты бар да. Калды дүйнө артыңда, алыс учтуң асманга. Жаркыныңа жете албай дейт. Ошол учурда ал аялын, баласын эстейт да. Жаркыныңа жете албай, жалоорудуң асманга дейт. Айтканыңды ал укпады, жаныңды алды боз жамгыр. Жөнөкөй эле боз жамгыр сен жаныңды алып атат дейт. Эч ким күнөөлүү эмес, эч ким келген жок, бирөө себепкер эмес. Анан ошол жерде айтат да, периште ыйлайт. Кудайга жалынат да. Неге тагдыр аядың? Өмүрүн бул адамдын тилеги уча албай, күйүп барат канаты. Гүлгө окшоп өскөн өмүр гүлмүңдөп жашып өттү. Жамгыр суу ыйласа дагы кайрылып келбейт өмүр дейт. Ушундай саптар бар да, ушуну жаздым. Өзүңүздүн жүрөгүңүздөн чыккан ырлар. Буюрса эми күтөбүз, көрөрмандарыңыз дагы аябай акыркы учурларда баягы фольклор жаатында көбүрөөк жүрүп атканыңыз үчүн баягы өзүңүздүн сөзүңүз менен, өзүңүздүн обонуңуз менен жаралган ырларды аябай суусап күтүп аткан болушу керек. Ошондой ырлар жазып атам. Анан дагы бир ырлар бар эми. Мурун сүйүү десе, сиз айткандай жактыруу экен, сезим экен деп калчубуз да. Андай сүйүү эмес да. Бул мындай оор сүйүү сыяктуу мындай нерселер бар да. Бир сабын айтып берейин ырымдын. Жамгыр төккөн сенин талааңда дейт. Жанымда болгун деп сураба. Мен бара албайм кечир кыйын турмушка. Анткени көнүп калгам сансыз жолдун багына. Бул биздин сүрөттөмө да, биздин жашоонун. Мисалы үчүн жөнөкөй эле жигит айтат экен, мен жанымда бол, сен даярсыңбы десе, кыз айтат экен ага. Жок, жамгыр төккөн сенин талааңда, жанымда болгун деп сураба. Мен бара албайм кыйын турмушка. Анткени көнүп калгам сансыз жолдун багына деп айтат экен да. Бул биздин Сиздин бул ырларыңыз дастан дагы болуп кетет окшойт. Билбейм, мен көп ойлондум да. Бул мисалы сиз ырлар жазып атканда атайын обон чыгарганга да ылайыктап жазасыз да, анан кийин мындай мисалы жана жүрөк сыздайт башында жазганыңызда ал көлөмдүү болчу да, туурабы? Анан кийин оңдоп кыскартып атат. Поэма болгон ал. Анан кийин териптеп чыгарган. Бул азыркы айтып аткан кыз менен баланын бара албайм. Бул тексттер да мага аябай жагып атат да, ооба чын. Бул биздин коом, мен өтө көп. Балким сиз поэма жазып, дастан жазып, билбейм эми не на такой степени. Жок, мындай да, мен аябай көп байкоолорду жүргүзөм да, мен карап, мен ойлоном, мындай биздин коомдогу балдар, кыздар кандай таризде жүрөт деп аны ойлоном, карайм, чыгармаларды карайм, биздин доорду карайм да. Анан ушундай ой келди магачы. Жанакынакай жигит болот, ал айтат кызга, жүр. Балким да, мисалы үчүн айылга барып жашайлы. Мына менин болгон дараметим ушул, жүр мындай адал турмуш кылалы, айылга баралы деши мүмкүн да, мисалы десе. Кыз айтат, жок, мен шаарды көрүп калгам. Мисалы үчүн да айтат. Кечирип кой депчи, анан ошентип жаздым да, өңүттөпчү. Кандай дедиңиз? Жамгыр төккөн сенин талааңда, жанымда болгун деп сураба дейт. Талаага барып иштебейм дегени да бул. Мен бара албайм кечир мындай кыйын турмушка дейт. Анткени мен көнүп калгам сансыз жолдун багына. Сен тарынба мага, тарынба дейт. Тарынсаң тарынгын тагдырга. Кечирип кой. Мен бара албайм кыйын турмушка, көнүп калгам сансыз жолдун багына. Бул биздин эми жашоонун сүртүмү, бул жашоонун мындай айтканда бүгүнкү күндөгү жазмышы, көрүнүшү.
Онун дагы уккум келип кетти аябай, бирок онун угууга эрте болсо керек. Качан чыгат буларыңыз? Тексттерин талдап бүтүп койдук. Булар ушу альбомго кирген чыгармалар жазылып атат. Жо негизи да. Бирок чыгарбашыңар керек, если да десем. Ну, я могу спеть для вас. Мындай да. Бир аз спою. Жамгыр төккөн сенин талаңда, жанымда болгун деп сураба, мен бара албайм кечир кыйын турмушка. Көнүп калгам сансыз жолдун багына. Сен тарынба мага, тарынба, мага арналган күндөрдү санаба, мен бара албайм кечир кыйын турмушка. Көнүп калгам сансыз жолдун багына. Сон деген чыгарма. Сон. Ушундай да. Буну эми студиядан ырдатып алдык, эми кантип биздин көрүүчүлөрүбүзгө көрсөтпөй коебуз деп ойлоп атам да. Балким негизи да кошуп коелу, ушундай саптар бар ошол. Эми бул менин жашоого болгон көз карашым, сүртүмүм. Мен көпкө ойлоном да, эми мисалы үчүн биз жазуу ишине келсек, мен өзүмдү жазуучумун дебейм албетте. Бирок ар дайым ыр жазганда мен биздин коомго кайрылам. Мен кандай доордо жашап атам? Мен эмнени бүгүн көрүп атам? Кандай теңсиздик бар? Кандай теңдик бар? Мисалы үчүн кандай прототип бар деп ойлоном. Өтө көп ойлоном. Анан бул биздин коомдун көзгүсү. Буга мен күнөөлүү эмесмин. Мен жазганым үчүн мындай кечирим сурай албайм. Мен бул жерде жазганым үчүн бир гана адамдарды прототип кылам да, мисалы үчүн. Менин каармандарым бар да, аябай ушундай курчактарга окшогон, же болбосо жанагындай периштеге окшогон. Адамдар жан дүйнөсү эмнени эңсеп атса, же болбосо жан дүйнөсү кандайдыр бир абалда болуп атса, ошого жараша ырларды угат эмеспи? Анан сиздин ырыңызды дагы ошол кыздар укчу, күнү түнү укчу экен да. Анан чыгармачылыкта жүргөнүңүзгө 15 жылдан ашып 20 жылга чукулдап баратат, Анан жеке концертиңизди кайсыл убактарга пландап атасыз? Качан? Ушул суроону аябай көп беришти. Негизи бергим келип эле жүрөт, бирок аябай бир отчеттук негизде бериш керек деп ойлойм да. Альбомум жазылса, анан ошого ылайыктап. Балким ошол альбом жазылып бүткөндөн кийин. Альбом жазылып бүткөндөн кийин бергим келип жүрөт. Бул да оңой эмес экен да, мисалы үчүн альбом жазуу дагы оңой эмес. Анын ичине кандай темалар кирет? Эмнени сен бергиң келет, мисалы үчүн тема катары деп ушул нерселер сүрөттөлүш керек да. Анан албетте жыйынтык, отчет катары. Анан сөзсүз ал жерге жакшы демөөрчү керек, мисалы үчүн. Оюң ишке ашкыдай, ошол туура үнүң, добушуң, дабышың жакшы жеткидей нерселерди кылыш керек да. Жөн эле эмес да, жөн эле кол чапты келгиле кетти. Жок. Ал жерде кандайдыр бир посыл болуш керек да. Сен эмнени айткың келди? Мисалы үчүн. Анан жөн эле шатыра шатман эле мен бармын, мен бияктамын деп антип концерт койгум келбейт. Эл эмне деп ойлоп калат, анан эл үчүн, анан эл мени жакшы көрүп калсын. Жок, мен антип ойлонгум келбейт. Мен чыгармачылык негизде ойлоном. Чыгармачылыгымды бергим келет. Анан жөн эле эл көзүнө, анан менин коллегаларым мени жакшы ойлоп калсын деп андай негизде такыр ойлонбойм. Эмне десе ошо десин. Мен көздөгөнүм бул бир гана чыгармачылык. Ошол таризде да, ошондуктан күтүш керек, обондорду, ырларды жазыш керек. Мен ошол позициядамын, ошол таптамын. Эл эмне деп ойлойт ишим жок. Баягы өзү кандай, өзүм туура жолдо баратам деген сыяктуу айтып калбадыңызбы? Мындайча айтканда, өзүңүзгө болгон ишенимиңиз жогору да, өзүңүздү баалайсыз, сыйлай билесиз дегенимчи. Кандай десем экен? Эми сыйлай билгенде эмес го. Түшүнөсүз. Анан айтып калган сөздөрүңүздө бар, мурда өзүмө көп ишенбечүмүн деген сыяктуучу. Анан өзүнө болгон ишеним эмненин артында келет экен?
мисалы үчүн бул нерсени байкадым да. Бала кезде биз балабыз да, мисалы үчүн ата энеңе ишенесиң, мындай кооптоносуң, тайсалдап туруп баскычакты деле канча тайсалдайсың. Ошондой нерселер бар да. Чоңойгон кезде деле сен бир кандайдыр бир деңгээлге жете электе сен өтө катуу кооптоносуң. Эл эмне деп ойлоп калат, ата энем эмне деп айтат деп ошол нерсени аябай көп ойлонот адам баласы. Азыр мен ушундай курактамын. Мисалы үчүн мен тайсалдай албайм. Анткени мен азыр өзүм энемин. Өзүмдүн мисалы үчүн карегимди сактай тургандай өзүмдүн балдарым бар. Өзүмө ишене тургандай абалдамын да. Анан бул нерсе ушул улам жаш курагың жогорулаган сайын келет экен да. Ооба, мурун мен тайсалдачумун, мисалы үчүн билбейсиң да келечекте эмне күтүп турат, эмне боло турганын билбейсиң. Деги эле көп нерсени баягы айтып атпаймынбы? Турмушка тийип көрбөгөндөн кийин, жашап көрбөгөндөн кийин эч нерсени билбейсиң да, коркосуң. Адам негизи эле коркок. Адам ооба моюн сундум дей эле берет, мисалы үчүнчү. А бирок мындай чындыгында келгенде, өлүм алдында келгенде баары коркот. 1000 күнү ал моюн сунган күндө да коркот адам. Андыктан бул нерсе оюмча ушул убакыт утурлаган сайын адам мындай өзүнө ишенип, мындай күлгүн курак деп айтат го, тажрыйба деп. Ошондой нерседен келет да. Азыркы тапта эми эмнеден корком? Ушу жакындарыңды жоготуштан эле коркосуң да. Бул адам кургурдун жүрөгү өтө назик да. Өзүң үчүн мейли дейсиң. Өзүң үчүн мейли. А бирок өзүң жараткан мисалы үчүн балдарың болгондо өтө коркосуң. Мен ошондон корком. Сиз мени коркпойт деп ойлоп атпайсызбы? Бирок мен ошондой нерседен корком. Анан албетте өзүм үчүн мейли эле дейт да. Бирок жанымдагыларды кетпесе дейт да. Ошол эле Тарис профессионалдык негизде сиз айткандай азыр мен мисалы үчүн бирөөдөн коркуп эл эмне дейт деген Таризде эмесмин. Мага жаккан чыгарманы жаратам. Ойлоном, толгоном, ооба мен коомду сүрөттөп атам. Ооба, балким бул бирөөнү ачуу чындык. Балким бирөө айтат, ой сен туура эмес ойлонуп атасың дейт. Жок, мен өзүм ошо коомду кандай көрүп атам, мен ошондой Таризди жазып атам да ырды. Ошондой көрүп атам. Мисалы үчүн биздин коом ошол. Сиз айткандай отчеттук концертте бирөөдөн көз каранды болуп, эл эмне дейт деп андан эмес. Чыгармачылык үчүн макул дейт. А бирок жанымдагылар эмне деп ойлоп калат, анан мен бай көрүнөйүн, анан мен бийик көрүнөйүн, андай эмес. Мага баары бир. Анткени өлүм алдына келгенде сен байсыңбы, бийсиңби, анын бирөөсү дагы роль ойнобойт да. Сен анткени өлөсүң баары бир. Мен ошентип ойлоном. Мисалы үчүн эч убакта баягы көп адамдар коркот го. Мисалы ошондой нерсем бар да. Кедейликтен коркпойм. Байлык үчүн деп умтулбайм. Бирок баягы өзүңүз табиятыңызга туура келген нерселерди жасайсыз, анан элдин оюнан коркпойсуз. Бирок Эми бизде коркпогондо эмне, мен эмне бирөөдөн Ооба да, уурдап аттым беле, ооба же да. эмне жаман нерсем анан бар беле? кийин эл эмне дейт, бизде кыргыздарда бар го, эл эмне дейт, анан тигил эмне дейт, кокуй туугандар эмне дейт экен деп жашайбыз да. Бирок ошол нерсенин канчалык бир деңгээлде тууралыгы бар деп ойлойсузбу? Адал эмес нерседен коркуш керек, уялыш керек деп ойлойм. Мисалы үчүн бирөөнүн мисалы үчүн оокатын уурдоо бул эми туура эмес. Бирөөнүн мисалы үчүн акысына кирүү бул туура эмес деп ойлойм. Мен түшүнбөйм, негизи эле ошо мындай бөлүнөт го, ак кара деген сыяктуучу, туура эмес. Ошо туура эмес нерселерге мен мындай кошула албайм да. Туура нерсе мен кабылдайм. Туураны туура түшүнөм. Ооба. Анан жанагындай эл үчүн деп атайын өзүн кыйнап, мажбурлап, мисалы үчүн да, ошондой нерселерге көп түшүнбөйм, кабылдабайм. Ага көп нерсе кирет да, мисалы үчүн. Мен бай көрүнүшүм керек, анан мен бай болушум керек дегендерге мен андай нерсеге карабайм. Байлык маанилүү эмес, жокчулук уят эмес. Биздин маегибиз Кыргызстанда, Бишкекте
ушундай бир жаңылыктар биринин артынан бири болуп аткан учурга туш келиптир. Сиз деле көрүп угуп билип атсаңыз керек, жакында эле Бишкекте кинофестиваль болуп өттү. Балыкчы шаарыбыз өнүгүп атат дегендей. Буларга дагы сиздин ой пикириңиз кандай болду экен, кандай комментарий берет болду экенсиз, кызык болуп атат. Ой, билбейм, честно, мен ушундай мындай саясий нерселерге такыр баш бакпайм да. Чынын айтсам, меники эмес, мен саясатчы эмесмин да. Мен деген чыгармачыл адаммын. Мен чыгармачылык жаатта мындай ойлоном, ой салам. Анан саясатта эмне болуп атат, жолчулар жол куруп атабы, курбай атабы, алар ошолордун өзүнүн иши деп ойлойм да. Чынын айтсам, көп учурда байкасаңыздар, мен социалдык нерселерге такыр мындай баш бакпайм. Комментарий да бербейм. Эми мындай кыйгыман күлүп коюшум мүмкүн. Карап, Ичиңизден ойлоппу? ойлонуп коем да эми. Бирок мындай айтканда саясатчы эмесмин да. Мен чыгармачыл адаммын деп өзүмдү элестетем. Анткени чыгарма жаратуу, чыгарма жазуу бул башкача нерсе да. Анан ошонумду жоготкум келбейт. Саясатташтыргым келбейт. Саясатты деле түшүнбөйм. Андай жайым жок да. Демек эч кандай комментарий бере албайсыз. Билбейм, чын эмне болуп атканын. Я не знаю, что там происходит. Иши кылып эле элдер артекени жазышып атат деп коюңуз. Не, что-то пишут там, да, вот я вижу, ну, не знаю, ну, не моё это. Бир учурда көп кызмат аткарып аткан чагыңызда азырча жетекчилик кызматыңыз бар, мектепте мугалимдик кызматыңыз бар, өзүңүздүн жеке чыгармачылыгыңыз бар, үйдө жубайдын ролун аткарасыз, эненин ролун аткарасыз, кээ бир учурда деги эле кайын журтка барганда келин боло каласыз дегендей. Анан ушул учурдун бардыгына албетте көп эле убакытты талап кылат, көп мээнетти талап кылат. Анан кээ бир учурда баягы тааныштарың чакырып калат эмеспи? Бошобой каласың, бара албай каласың, же болбосо бара албайм деп каласың дегендей. Анан ошол учурда болобу мындай? Каныкей болуп кетиптир. Бизге убактысы жок анын деп калган учурлар. Жок, мен мисалы жакындарым баары эле жакшы түшүнөт. Жолдошуман тарта, балдарыма чейин, мамама чейин, тууган тушкандар баары жакшы түшүнөт, кабылдайт. Анан эч качан антип мага айтышпайт, мисалы болуп кетиптирсиң. Аны мисалы мага Сырттагы адамдар айтышы мүмкүн. сырттагы адам айтышы мүмкүн да, мисалы мага жакын эмес адам. Мага жакын адам ал менин ким элем жана ким болгонумду жакшы билет да. Ошондуктан жакындарым эч качан антип айтпайт. Жакын эместер айтышы мүмкүн. Бирок жашоодо ушул мени курчаган жакындарыма рахмат айтам. Айтып атпаймынбы, жолдошуман тарта, балдарыма чейин кичинекей болуп алып түшүнөт алар. Мисалы үчүн, кой апам чарчады, апам эс алыш керек деп түшүнүшөт да. Аябай ыраазымын. Эми балага атайлап айтып деле болбойт да. Бала деген көргөнүнөн баарын эле кабылдап туура багыт алат да. Балдарыңыз канча жашка чыгып калды? Чоңой эле калышты? 10 жаш, анан 7 жаш. Кудайга шүгүр. Жетеби? Же дагы Мындай жакшы куракка келип калышты дегеним да. жок. Дагы бир тууганды кылуу планыңыз Оюмда барбы? бар, негизи Кудай ушундай ичигенен болсо деп ойлойм да, эгер Кудай берсе. Мындай айтат го, адам кургур эми эчтекеге тойбойт экенбиз да. Анын арасында мен да бармын да. Менин мисалы үчүн ушундай чоң бир мечтам бар да. Эгиз төрөгүм келет да. Бирок билбейм ага жетемби, жетпеймби, Кудай кандай иченемин, кандай берет, ден соолукту кандай кылат. Ойлонуп калам, бирок ушу кичинекей кезимен айтчумун, эгиз төрөгүм келет деп. Бул эми ар бир эле балакайдын өзүнүн бир мечтасы болот болуш керек, ошол нерсе бар да. Сонун. Пенденин оозундагы Кудайдын кулагында болот деп коет го. Үнүңүз жаратканга жетип буйруса. Ким билсин, бирок ушундай мечтам бар да. 10 жылдын ичинде дейинби иши кылып, каныкей эгиз уулду болду же болбосо эгиз кыздуу болду деген жаңылыктарды угуп калалы, Ушу жакшы болмок, Кудай бер койсо. Сиз айтып эле Кудай бер койсо. Сонун. Буйруса дейличи. Анан сиз баягы жылдызыңыз жанып турган учурда
турмуш жолуна аттандыңыз дагы, анан ошол менен бир топ жылдар бою чыгармачылыктан алыстай түштүңүз да. Ал учурларда албетте сиз жубайлык кызматты аткарып аттыңыз, эне болуп аттыңыз, келин болуп аттыңыз дегендей. Анан көп айтып каласыз го. Ай, келиндер кызмат кылып койгула депчи. Анан азыр келиндердин көпчүлүгү качат эмеспи кызматтан. Аларга эмне демексиз? Эми ар түркүн жагдайлар бар да. Мисалы үчүн бизде кандай коом, биз ар дайым ошо батышты карап эле ошо суктана берчү эмес белек, жашыбыздан эле батышты карайбыз мисалы үчүнчү. Ошолор кийинсе, ошол кийим туура экен, же болбосо ошолор ошондой жашаса, ошол жашоо туура экен деп. Ошо бизде ушундай бир нерсе бар да, баягы теледен көргөндү биз ар дайым суктанып, идеалдаштырчубуз да. Жашоо деген ар түркүн. Мен ошо байкашым боюнча баягы тез жанган от тез өчөт деп атпаймынбы? Анын сыңарындай көбү мындай жеңил өлөт да. Тез эле мен бир нерсеге жетем же тез эле бир нерсени алам. Андай болбойт жашоодо, андай болгон да эмес. Адамдын өзүнүн төрөлүшү эбегейсиз болуп атса, анан бир оокатка жетүү бул оңой эле эмес да. Бир оокатка жетип, бир кандайдыр бир чинди же болбосо дагы бир нерсени алуу үчүн жылдар керек. Жылдап адам деген акыл топтойт. Жылдап адам деген бир нерсеге жетишет. Анан жанагындай бат эле бир нерсеге жете калам деген нерсе бул өтө туура эмес деп ойлойм. Ооба, кыйын адамга. Адамга кыйын, күнүгө адам болуш кыйын, бирок мен байкашым боюнча, мисалы солдат деле биринчи күнү барганда эле солдат боло калбайт да. Солдат деген 2 жыл өтөйт. Солдат болуш үчүн. 2 же 2,5 жыл, мен да билбейт экенмин. Анан негизи айтам да, эгер сен жашооңдун солдаты болом десең, чыда дейт го, чыда деген нерселер бар да эми бул. Эми бул жашоо ар түркүн. Кээ бирөө 2 жыл чыдап, анан бир нерсеге жетет, мисалы үчүн солдат болот. Кээ бирөө сатып деле алып атпайбы? Мен таң калбайм деле көп нерсеге. Ошон үчүн ал адамдын өзүнүн мындай шартынан көз каранды. Бирок мен байкашым боюнча, билишим боюнча, Кудай сабырдуу дейт го, Кудай баарына мындай карайт да. Мындай айтканда, күн бардыгына бирдей тегиз тиет да. Анын сыңарындай ошол тийип аткан күндүн дагы нурун сыйлаш керек деп ойлойм да. Кээ бир нерседе чыдап коюш керек. Бирок эми жаман нерсени эмес, албетте. Мындай айтып коем, дисциплина кыргызча кандай болуп атат? Тактыкпы? Нет, тактык башка. Дисциплина. Күнүмдүк эмне деп коет? Тартип. Мисалы тартипти сыйлаш керек деп ойлойм да. Тартип бар жерде ырыс, бак дөөлөт, таалай баары бар деп ойлойм. Ошо тартип менин оюмча бак дөөлөт, таалайлардын баары менен дос болуш керек оюмча. Ошон үчүн тартип бар жерде баары бар. Тартипти сыйлаш керек. Анан тартип жок болсо, албетте анан күн эмес, айда тийбей коет болуш керек деп ойлойм да. Кантип көндүңүз келиндик жашоого? Эми менде андай деле оор нерсе болгон жок да. Биздин заман Кудайга шүгүр заман го. Биздин заман уй саап келип, тетиги тоодон чакалап алып келип, казанга бышырып, анан аны сүттү сапырып, анан кийин каймагын калпып алып, андай заман эмес биздин заман. Биздин заман нур заман деп айтам да мен. Биздин заман баары бар заман. Анан сиз айткандай мен көнгөн жокмун. Заманым мени эркелетти. Заманым мени көкөлөттү. Ар дайым айтам, тамак үчүн эч качан проблема кылбагыла деп айтам. Тамакты сатып алса болот. Керек болсо адамдарды сатып алып атышат го. Анын сыңарындай сизге айтайын дегеним, биздин заман өтө мындай жөнөкөй заман. Бизден жаман жашаган тарыхый инсандарды көрүп жүрөгүм ооруйт. Алар деген бизчилик жашаган да эмес, биз көргөндүн бирин да көргөн эмес. Биз болсо бар заманга көпсөк, эгер бар замандын баркын билбесек, анда биздин адамдык нерсебиз мындай пас болгон деп ойлойм да. Анчалык кетпеш керек деп ойлойм. Көп учурда айтып атпаймынбы, мындай кичине Кудайга тобокелчилик кылып, Кудайга жалынып, жалбарып айланайын, Кудай берген жашоого ыраазы болуп жашаш керек. Албетте калганын өзүң гүлдөтүп алсаң болот. Кудай берди сага жашоону. Гүл жок болсо, гүл эки дагы гүлдөтүп ал баарын.
мисалы мен ушундай кабылдайм да. Эми ар кимдин өзүнүн деңгээлине жараша мындай опурталдуулугу бар го, бирок байкашымча биздин заманда мындай баардык нерсе бар заман. Мен аябай Кудайга ыраазы болом кээде. Мындан мурдараак төрөлсөм өлүп калмак болушум керек, билбейм. Мен мындай корком да өзүм үчүн, анткени мен оокат кыла албайм да, мисалы үчүн. Мен өтө кара жумушка жокмун. Мен аны ар дайым айтам. Ооба, мен кара жумушка жокмун. Бирок Кудайга шүгүр. Кудай ошого жараша жаратыптыр да ушул заманга. Ошого жараша кесипти бериптир. Балким ушу айткан окшойт да, бул айланайын колунан эчтеке келбейт, кичинем да калем жазып койсун деп берсе керек да деп ойлойм. Ужас вообще да. Негизи эле баардыгы билип төрөлбөйт да, эми бара бара баягы жашоо турмуштун шартына жараша зарыл болсо үйрөнөт, билет дегендей баягы макалдарыбыз дагы бар го биздин. Анан ырчылык кесипти тандадыңыз, ырчы болдуңуз. А эгерде ырчы болбогонуңузда ким болмоксуз? Ырчы болбосом эгерде, мен ойлой берем, ушул мечта, дагы бир мечта бар да. Мен доктур болмокмун. Сөзсүз доктур болуп, бир илим жазгым келет да, мисалы үчүн илим жазмакмын. Ошону изилдемекмин аябай. Мисалы үчүн эми сөзсүз мындай лабораториялык негиздеби, кандайдыр бир нерсенин тыянагын тапмакмын деп ойлойм да. Бирок өзүм эч качан андай илимпоз боло албайм деп ойлойм, анткени кандан корком, деги эле ийне сайгандан корком, анан каякта. Бирок эми мечта экен да бул дагы. Медицина жаатында эмес, башка жаатта илимпоз болсоңузчу. Эми ким билсин, ошо аракет кылыш керек. Эми мисалы өзүмдүн тармагымда аракет кылып атам. Бир нерсе жазганга, билбейм, окшошкон жокпу. Бирок ушундай бир кайсыл кесиптин ээси болбой, сөзсүз тыянак чыгарганга, бир нерсе жасаганга мындай аракет кылыш керек деп ойлойм да. Аягына чыгарганга. Ооба. Мындай көп нерсе бар да эми. Иштесе болот. Иштеш керек. Бардыгы эле эмнени максат кылба, ошого бир жетиштүү деңгээлде аракет кылып, жетиштүү деңгээлде баягы аракетиңди токтотпосоң эле сөзсүз түрдө анын жыйынтыгын өзүрүң көрөт экенсиң да. Анан азыр Кыргызстанда Кудайга шүгүр, жашообуз сонун, керемет, жаратылышыбыз болсо бейиштей, тынч, бир жакшы жашоону жашап атабыз. А бирок дүйнө жүзүндө ар кандай окуялар болуп атат, бири бирин түшүнбөстүктөр болуп атат, согуштар болуп атат дегендей. Анан эмне үчүн азыр биз бири бирибизди түшүнө албай, бул эки адамдын ортосундагы деңгээлде эмес, мамлекеттер аралык деңгээлде ушундай болуп атат деп ойлойсуз? Насчет войны вы имеете в виду? Ой, я не знаю, ал жагына вообще жокмун мен. Я не знаю, честно. Аны не стоит. Я же говорю, я не мен анча ойлоно албайм, андай политикадай ойлоно албайм. Это не про меня. Чыгармачылыкта болсо кээ бирөөлөр өзүнүн таланты менен эл алынышат, кээ бирөөлөр болсо сырткы келбети менен эл алынышат дейт. Анан сиз албетте буга кандай карайсыз? Албетте таланты биринчи орунда турат, анан кийин талантынан мурда келбети менен, сырткы көрүнүшү менен эл алынгандар дагы бар эмеспи? Анан кандай ойлойсуз сиз? Бул нерсе албетте адамдын өзүнүн эмгегинен дагы, эгер эмгек кыла берсе, таланты жок болсо деле өзүнүн келбети менен, мисалы ырчылардын арасында деле келбети менен эле, сырткы көрүнүшү менен, аракети менен эле эл алына алса болот. А бирок алардын келечеги кандай болот деп ойлойсуз? Эми бул нерсеге эл тараза, эл сынчы деп ойлойм да. Ар бир убакта, ар бир доордо ошондой сиз айткандай бирөө келбети менен, бирөө таланты менен мисалы үчүн көрүнгөн чагандар болгон да. Эми аны да сындап айта албайсың да. Таланты жок, келбети эле бар десең да туура эмес болуп калат. Кээ бирөөнүн таланты бар, келбети жок. Аны да сындап айта албайсың да. Кичине өзүң карабайбы депчи, бул мындай адамдык, наадандык болуп калат да. Буга менин оюмча бир гана элдердин табити, сыноосу, тандоосу. Эл тараза, эл сынчы. Ар бир убакта. Аны мен айтпасам, сиз айтпасаңыз деле, ал эл өзү эле аны таразалап алат да. Жамгыр суудай жууп аны бүтүндөй по полочкам коюп алат да элчи. Ошон үчүн бул жерде
айтыш оор, бирөөгө укмуш күн тийип атат, мага тийбей атат деген сыяктуу нерсе болбош керек да. Бул жерде буйруктан, табиттен, тарбиядан, анан элдин кабылдоосунан эл өзүнө жакканды угат, өзүнө жакканды мисалы үчүн тандайт да. Анысыңарындай бул жерде айтыш оор. Мисалы үчүн ар ким өз деңгээлине жараша таланттуу. Бул анча таланттуу эмес, бул мынча таланттуу деген дагы бул бир аз оор да. Балким бирөөнө ошол бирөөнүн сулуулугу жетпей аткандыр. А балким бирөөнүн таланты жетпей аткандыр. Билбейсиң да. Бул дагы адамдын өзүнүн тандоосунан көз каранды. Мисалы үчүн адам эмнени көргүсү келсе, ошону тандайт. Адамга эмне жетпесе, эмне өксүк болсо, ошону тандайт ал. Ал бул жерде кыйын да бир нерсе деш. Сен муну танда, андай ойлонбой, мындай ойлон деген бул өтө оор, жаман нерсе. Ал мындайда канча аракет кылба, ал мындайда сыйлачу адам сени өзү эле сыйлап алат. А сыйлабаган адам сени канчалык жабышсаң дагы эч качан сыйлабайт дегендей да. Бактылуулар менен баалашып, таалайлуулар менен талашпай эле коюш керек. Алардын өзүнүн тандоосу бар. Ооба. Эң туура айтылган сөз ошол. Сизге сындар айтылабы негизи? Ал сындарды сиз кандай кабыл аласыз? Кандай сындар айтылышы мүмкүн сизге? Айтылат эми, бирок кээде жазайын дейсиң, анан убакыт деле жок аны жазгангачы. Анан Кайсыл жака? Эме соц баракчаларда. ооба, соц баракчага ар ким ар кандай жазат да. Анан өзүн сыйлаган адам өзүн сыйлаган деңгээлде жазат. Анан өзүн сыйлабаган адам өзү сыйлабай турган деңгээлде жазат. Ошон үчүн бул нерсеге таарынып деле болбойт. Дерикпейм деңиз. Албетте. Ал мен жашап жаткан жашоону жашап көрбөгөн адамды мен кантип огоңдойм? Сиз сахнага чыга элек мектепте жаңы бүтүп аткан Каныкей башка болчу, азыркы Каныкей албетте башка. Анан ошол мектепти жаңы аяктап, бир чоң жашоого, өз алдынча жашоого аралаша баштаган Каныкейге эмне деп айтмаксыз? Азыркы Каныкейдин ою менен. Эчтеке деп айтмак эмесмин, анткени мектепти бүткөн Каныкей ал ошол учурда эле өтө зерек болчу. Ошол учурда эле бир нерселерге ишенчү. Ушунчалык мындай адал, арулук менен карачу. Ошол нерсе дагы деле бар да. Мисалы үчүн эчтеке деп айтмак эмесмин. Буга чейин айткандай, адамга канчалык айтпа, ал адам баары бир өзүнүкүн тандайт да. Кээ бирөө бар, мисалы үчүн өзү эле шак эле бир айткан сөз эле жетет, илип кетет ал. А кээ бирөө бар, ага 1000 айтсаң дагы ал илбейт, анын жашоосу башка, анткени анын көздөгөнү башка. Анысыңарындай жок. Каныкей өзү эле кичинесинен зирек башкача болгон. Ошол нерсесин элестетем да. Аябай бир нерсеге ишенип, далалаттык менен, анда адалдык менен караган көз караш бар да. Дагы деле ошол нерсе бар. Дагы деле ишенем. Ошон үчүн ишенгим келет жакшы нерселерге. Жакшы нерселер бар экенин билем. Ошондуктан адам өзүнүн ою менен бир тең да. Канчалык сен оюң таза, тунук болсо, сен ошончолук ошондой жерге барасың. Жаман ойлордон алыс болуш керек деп ойлойм. Окуучулар менен дагы иштешесиз да. Анан азыркы жаштардын, азыркы Z муундарынын абалы кандай? Аларга эмне жетишпейт деп ойлойсуз? Алар аябай сезимтал. Алар деген мындай катуу, кырс нерсени кабыл ала албайт. Аларга бир сөз айтсаң эле жетиштүү. Ушундай бир зирек муун да булчу. Анан көп учурда байкап олтурам да. Булардын мууну, мындай айтканда, практика жүзүндө билбесе дагы, бирок ой жүзүндө булар баарын билет. Анан булар кийин биздин келечекти сактай алат деп ойлойм. Анткени булардын ортодо ушундай бир физиологиялык нерсе калып кеткен да. Мисалы үчүн алар биз көргөн турмушту көрбөдү да. Мисалы үчүн камыр ыйлеген сыяктуу нерселерге жуурулбады да. Булар болгону бар жашоого төрөлүп калды да. А бирок биз өтүп келген баардык тарыхый нерселерди, мисалы үчүн мындай китеп жүзүндө баардык мындай по полочкам деп коет го, мындай берсең, алар баарын билет.
мындай база катарычы баарын билет. Болгону ошол биздин нерсебизди сактап калуубузга гана көмөктөшүшүбүз керек, туура түшүндүрүшүбүз керек. Ошол эң маанилүү. Анан алар күнөөлүү эмес биз көргөндү көрбөгөндүгү үчүн. Алар биз көргөн нерсени сактап калганга өтө чоң мүмкүнчүлүгү бар. Анткени алар жазманы да түшүнөт, технологияны да түшүнөт, биз айтып берген ооздон оозго өткөн нерселердин баарын түшүнөт. Бир гана ошону туура өнүктө беришибиз керек деп ойлойм да. Анан ошентип дүйнө уланып кетер, келечекте эми ким бар, ким жок, кандай болот, айга конобузбу, күнгө конобузбу, ким билсин эми айтор. Оюм Сизде ушундай. мындай нукура таза кыргыз тилинде сүйлөгөнүңүз, анан кийин азыр биз күнүмдүк жашообузда көп колдонбогон сөздөрдү колдонгонуңуз дагы аябай жагат да магачы. Мындай уккулуктуу кылып сону сүйлөйсүз. Бунун себеби баягы тайэнеңиз менен өсүп калгандабы же кыргызча китептерди көп окугандыгыңыздабы? Андан деле эмес, бул мен менен төрөлгөн нерсе да. Мен жакында эле Өзүңүздөн 20 жылдыкка натуралдуу бардым да, классташтарым барсам, баарыбыз бирдей окуганбыз. Жөнөкөй мектеп, эч ким ал жерде оозун чыгып, мисалы алдыңкы орун деген болгон эмес. Баарыбыз бирдей окуганбыз, бирдей бир эжекеде окуганбыз. Карасам көп эле орусча сүйлөп эле, болбосо кыргыз класспыз го. Орусча сүйлөп эле укмуш эле бирдеме эле болуп атышат. Кээ бирөө адабиятка деле кызыкпайт экен. Бирөө такыр башка нерсе менен алектенет. Анан ойлодум, менин сүйлөп жатканым, менин жашоом, чыгармачылыгым бул мени менен кошо төрөлгөн нерсе. Муну эч ким мага оозума салып, ай айланайын ушуну оокат кылып кет деп эч ким мага берген да эмес. Мүмкүнчүлүк болгон да эмес. Анткени мен өтө жөнөкөй турмуштан чыккан кызмын, мисалы үчүн. Анан сиз айткандай, элестетиңиз, бир класста канча окуучу окуду, анын баарына бирдей сабак өтүлөт, бирдей позиция берилет, бирок акырында ким эмнени жетектеп алып кетет. Бул ошол нерседи да. Ошон үчүн сиз айткан жөндөм менде мени менен кошо төрөлгөн. Мен кичинекей кезимде эле ушундай бир башкача болчумун да. Оорулуу акын ойго жакын деген сыяктуу мындай башкача ойлонор элем, ырларды жазар элем. Башкалар ойноп күлүп жүрсө, Ошол ырларыңызды топтойсузбу азыр? бар карашым керек, бар ойлор бар. Мисалы үчүн, ошо биринчи альбомум ошол бүт балалыгыман алынган альбомдорда кой берген менин Ал кайгы. оонду болуп чыгат да, анан Ооба. кийин мындай ошолордун баардыгын бир барактарга топтоп китеп кылып басып чыгарып коюу Эми оюңуз ал жокпу? келечекте азыр анчейин айланайын, жазма мындай Китепке сыя электеңиз. анча жазма ишине токтоло элекмин, жазуучу эмесмин. Мен ыр жазуучумун жана обончумун. Ыргак тап жазасыз. Оонду ыргак тап жазасыз. Обон менен ыр бир келет мага. Болбосо нотага жазганды үйрөнгөн эмесмин. Мен 20 жашымда келгем музыкага. Мураталы Күрүнкеев атындагы Кыргыз улуттук училищесине 20 жашымда келип атам. Элдер 2 класстан баштап барат экен, нота билип, кол ойнотушуп, андай болгон жок да бизде. Мен айтып атпаймынбы, жөнөкөй турмуштан чыккан кызмын. 20 жашымда баштагам, 24 жашымда мен ырларымды чыгарып туруп бүт республикага таанымал болуп кетип атам. Наверное, это о чём-то говорит, деп койбоймунбу? Не знаю. Ну, мындай да, мисалы, скромно да. Анан ошо айтып атканым, сиз айтып атпайсызбы, вот почему я использую, да, вот это всё. Эмне үчүн мен ушундай өзүмдү алып жүрөм, кыргыз тилимди нукура, баалуулук катары сезем, өзүм менен кошо биринчи орунга коем. Анткени бул менин колуман келген гана нерсе. Башка эч нерсе келбейт. Байлыкка кызыкпайм, сиз айткандай саясатка Деги эле кызыкпайсыз. деги эле бармак турсун билбейм дагы. Мен болгону ыр жазам, ырдайм. Болду. Бул менин баалуулугум. Мен ушу менен сыймыктанам. Табиятыңыз. Табиятым, билген тилим кыргыз тил. Талдай турган тилим кыргыз тил. Ошондуктан бул менин гана байлыгым. Муну эч ким ала албайт. Эч ким мага муну атайлап берген эмес. Өзүм менен кошо төрөлгөн, анан ушул нерсени сактаганга аракет кылам. Ушул нерсени көп колдоном жашоомдо. Бар болгон байлыгым ушул кыргыз тилим. Балдарга тарбия берүүдө эмнеге көбүрөөк көңүл бурасыз? Тазалыкка. Тазалыкты үйрөтүш керек балдарга деп ойлойм. Эми бул элементардуу нерселер да. Тазалык, өзүн алып жүрүү,
калп айтпаганга, бирөөнүн оокатын тийбегенге, Кудай бар экенин билгенге аракет кылам да. Эми түшүнбөйт да Кудай бар десең, ал эмне дейт да. Кантип түшүндүрөсүз? Анан мен айтам, ар бир жерде камера бар, камера карап турат. Сен эгер бирдемени уурдап алсаң, аны камера көрөт дагы, анан кийин сени жазалап коюшу мүмкүн деп үйрөтөм да. Эми бул нерсе дегенде Бала тилинде. бала тилинде, бала деген билиш керек, ар бир нерсенин артында акырет бар экенин деп ушундай таризде аракет кылам да үйрөткөнгө. Мисалы мен кичинекей кезимде ушу билчүмүн да, бир нерсе бизди карап турат деген сыяктуу ушундай кабылдачумун да, эч ким үйрөткөн эмес. Ойлочумун, кой, Кудай карап турат болуш керек деп, мисалы үчүн мындай чет жаман нерселерди кылчу эмесмин да. Азыр деле ошентип ойлойм, мисалы үчүн эч мындай бирөөнүн оокатын же болбосо бир нерсени билбей коет деп антип эч качан алба албайм. Бул дүйнөгө жалгыз келип жалгыз кетебиз дегенибиз менен баягы дайыма биздин жаныбызда Кудай болот. Өзүбүз жалгыз болуп атсак дагы, азыр бир шырт эткен үн жок болуп жатса дагы жаныбызда Кудай бар деген ишенимди дагы бергиңиз келет экен да. Эң сонун. Анан жана айтып өтпөдүңүзбү, бул ашыктык, аял менен эркектин ортосундагы сүйүү бул жок, ишенбейм депчи. Анан негизи аял менен күйөөнүн ортосундагы мамиле кандай болушу керек? Эгерде Сый баягы болуш керек деп ойлойм. Кандай гана мезгил болбосун, экөөнүн ортосу сый болуш керек деп ойлойм. Анан отурумдук жанагындай аял эркек бири бирин жактыруу деген бул нерселер эми өөн нерсе да. Жанагы мен көп угуп калам, ушул Адам анан Ева деп айтышат го, ошол туура эмес иштерди кылган депчи. Ошондой сыяктуу эле кабыл алам да. Бул жашоодо бизде көп да, мисалы үчүн баягы билбейт деп көп мындай нерселерди кылышат го, ошол нерсе аябай туура эмес деп ойлойм. Ишенбейм да, жанагы биз башында айтып өткөндөй кур сүйүү, жактырып калуу, андай ар бир нерсенин арты бар деп ойлойм. Анан көп эле көрөм да. Мен заманымда канча көрүп атам, мисалы үчүн китептерде канча жазылуу, ошол ар бир окуянын артында Кудайдын жазасы бар да. Мен бир да жолу көргөн эмесмин ушундай аял эркек өөнү учурап бири бирин жактырып калып анан өмүр бою бактылуу жашап өтүптүр деген жок андай. Райымалы менен Бегимай өлүп калды. Дагы башка замандаштарымды карап олтурсам, тим эле бирге кол кармап жашап кеткен эч кимди көргөн жокмун. Баары эле же айрылып, же болбосо мындай айтканда ажырашып кеткенин көрөсүң. Айтор мындай өмүр бою деген нерсени мен көрбөдүм. Өмүр бою эч нерсе жок. Өмүр бою өмүр да жок. Өмүр деген өчөт. Мындай айтканда, өмүр деген өчөт дегеним, кызылдын гүлү деле ал өчөт, өңөт. Мындай айтканда, гүл деле өмүр бою турбайт. Сулуулугу бир эле жайга көпөлөктүн. Болду. Анан сиз айткандай өөн нерселерге көп ишенбейм, жакпайт и колдобойм дагы. Демек, сый, түшүнүү менен эле жашаш керек. Сиз өзүңүз деле Аял күйөөсү сый акыл болуш калчап, керек. Да? ой жүгүртүп, анан кийин баягы сүйдүм, анан күйдүмдөй эле турмушка чыккансыз. Мен мисалы үчүн турмуш курганда сый мамиле менен турмуш кургам. Мен эч качан санаган эмесмин. Мен ушундай бай күйгө тийсем ушундай болот деп, ошондой нерселер да болгон эмес. Ишенесизби, мисалы үчүн сый мамиле менен гана турмуш кургам. Сыйлоо, урматтоонун негизинде. Мен эч качан адамдын бар байлыгына карап иш кылган эмесмин. Ошондуктан азыр деле оюм ошондой. Тең теңи менен дейт. Бул турмушта көбүн эсе ошо теңин таппай азышат да адамдар. Ойлошот, бай болсо ошол жетет дейт. Бирок байлыкта эмес да кеп. Дилде да. Дил, нарк, насил деген нерселер бар. Сый, урмат деген нерселер бар. Ошонун баары ошо тартип менен дос окшойт. Тартип болгон жерде баардыгы жакшы болот, Ооба, мисалы үчүн адам дагы өзүнүн ден соолугун тартип аркылуу гана оңдой алат деп ойлойм.
Биз азыркы заманда көп учурда мисалы үчүн туура эмес тамактанышат, туура эмес укташат, мисалы үчүн да. Ошол нерсенин баары зыян адамгачы. Эгер тартип болсо, мисалы үчүн, ден соолугуңа тартип, жаныңдагыларга тартип мамиле кылсаң, жаныңдагыны тартиптүүлүк менен мамиле кылсаң, ошонун баардыгы сага акыбетти кайтат деп ойлойм да. Кудай дагы карап турат да баарынчы. Анан эми Кудайдан мурун дагы сен өзүң кылган мамилең туура эмес болсо, анан кантип сен жакшы нерсеге жетесиң деп ойлойм да. Ошон үчүн көп учурда мындай тартип менен иш кылганга аракет кылам. Өз убагында адам эгерде көп жашагысы келсе, өз убагында туура, пайдалуу тамактанып, өзүн карап, жана өзүнүн жанындагыларды дагы карап, ошондой мамиле кылып, өзүңө тең салмактуу адамдарды тандасаң, ошол туура деп ойлойм да. Анан өзүңө жарашпай турган нерселерди тандасаң, албетте сен да эч кимге жарашпайсың деп ойлойм. Жакында эле Японияга барып келдиңиздер. Кандай барып келдиңиздер? Жакшы барып келдик. Эми чет өлкөгө чыкканда алар такыр эле астыга кеткен да. Менеджмент жагынан, талдоо жагынан, тактык жагынан, тартип жагынан алар алдыга озуп кеткен да. Жакшы, баары жакшы. Мындай айтып атпаймынбы, тазалык деп. Ал биринчи орунда да тазалык аларда. Тазалык деген нерсеге көп нерсе кирет да. Ошол эле үй бүлө, ошол эле тактык, ыккандык, коомго болгон мамиле, мындай айтканда оокатка, тамакка бүт жерине мындай тартип керек экен да. Ошол нерсени эле сакташат көп өлкөдө. Тартип бар жерде ырыс бар. Ошондой ойго келдим. Бизге көбүрөөк эмне жетишпейт деп ойлойсуз? Бизге Кайраga тартип жетишпейт. Бизге ошо көп тартип жетишпейт да. Көп учурда. Билим берүүдө деле баардык жерде тартип жетишпейт деп ойлойм. Ошол тартип болсо эле бул эми мындай менеджмент да бул. Айтат го баягы дүйнөлүк экономикада эмнени үйрөтүшөт? Менеджмент деп коет го. Убакытты туура пайдалануу, кесипке болгон баардык нерсе, мисалы үчүн эмнеден башталат? Тартиптен башталат. Ошол нерсе жетишпейт деп ойлойм. Келиңиз, анда сизге эркин микрофон болсун. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө кайрылып кетсеңиз болот, көрөрмандарыңызга кайрылып кетсеңиз болот. Эми өтө жагымдуу, чоң рахмат. Жакшы темаларда сүйлөштүк деп ойлойм. Балким бирөөнө бул өөн нерсе, балким бирөөнө бул майдай жакшы нерсе, билбейм. Эми өз заманыбызда жашап атабыз. Менин ой толгоом ушундай. Ким билсин, бул турмушта эмне чындык, эмне туура эмес. Мурун кийин төрөлүп өсүп көрбөгөндөн кийин билбейт экенсиң, бирок дүйнө таанымым, акылымдын жетишинче ушунча ойлонуп атам, билбейм аркысы эмне болот. Ошентсе дагы көрөрмандарыма чоң рахмат, силерге рахмат. Акыл насааттык нерселер көп болсун. Эгер билбей турган ачыла элек нерселерибиз бар болсо, ошону билгенге аракет кылалык, далалат кылалык. Мен деле ойлойм, биле элек нерселерим өтө көп деп ойлойм да. Мисалы, мен ыр жазганды эле билип атпаймынбы, оокат кылганды билбей атпаймынбы, мисалы. Ошондой сыяктуу да. Ошон үчүн ошо билбеген нерсебизди билгенге аракет кылалык. Ошону каалайм да. Жогоруда айтылгандай, жакшы нерселерди айтып өттүк. Ошо тартип бар жерде ырыс бар деп ойлойм да. Ынтымак бар жерде ырыс бар дейт го. Ынтымактуу болуш үчүн дагы мындай тартипти сакташ керек деп ойлойм. Ошон үчүн баардыгыңыздарга тартип каалайм. Чоң рахмат. Сизге дагы чыгармачылыкка албан ийгиликтерди каалайлы. Альбомуңуздун чыгышын эртерээк бизге сүйүнчү айтып, угармандарга тартуулооңузду аябай чыдамсыздык менен күтөбүз. Анткени сизден ушундай бир өзүңүздүн сөзүңүзгө, өзүңүздүн обонуңузда жазылган ырларды аябай күтүп калдык окшойт. Буюрса, жакшы күндөрдө гана кезигип жүрөлү. Рахмат. Жаңылыктар менен дагы буюрса келип туруңуз. Урматтуу көрүүчү, сиз болсо сөзсүз түрдө Маек KG подкаст YouTube каналына катталууну унутпаңыз. Бул көрсөтүүнүн алдына сөзсүз түрдө жакшы комментарийлерди жазып өтсөңүз болот. Эгерде сиздин ой пикириңиз эң мыкты болсо, анда биз сизге Гапыр Мадаминов агайыбыздын китептеринен белек беребиз.